соц объект, бул соц объект экенине каралбай сатылып кеткен да. Бул Кара Суу районунун социализм айылына караган ФАПтын менчигиндеги 1 гектардан ашуун жай. 2008 жылы жеке жактарга мыйзамсыз сатылган жер жакында оорукананын балансына өтөт. Ушу тапта сот процесси жүрүүдө. Маселени өткөн жылы 3-элдик курултайда Эстебес Маматов көтөргөн. Бул жер эмес сугат жер, тегиз жер. Биз өзү бул айылда мына ооруканабыздагы толук кандуу иштебейт да, төрөткана мурда иштечү. Ошолорду кайра жандандырсак болот. Бул жерге бала бакча салсак болот. Эми бала бакчада бизде тартышта. Ушул маселелерди мына эл көтөргөн, мага тапшырма кылып беришкен, былтыр көтөргөнбүз. Эстебес Маматов быйылкы курултайга да катышат. Анда билим берүү, тамак аш коопсуздугу жана социалдык жөлөк пул темаларына тийиштүү маселелерди көтөрөм деп камданууда. Так предметтер бар го, мисалы математика, физика, химия дегенче, ошондорду углубление кылбай, үстүртөн окуталы, балдардын сабакка болгон кызыгуусу качырбайлы. Анан кийин мына заман талабына жараша баягы бизнестин негиздери, же болбосо финансылык сабаттуулук дегендей предметтерди киргизели дегендей бир сунуштарды айткым келип атат. Баягы действия кылуучу бир ууларды азыр мектептердин алдында сатылып атат да, 5 сом, 10 сомдуктар эми жаш балдар кызыгуучулугун жейт экен. Ошолорду киргизбейли, фитосанитардык көзөмөл органдарына ошол катуураак тапшырмаларды коелу, ошолорду киргизбейли, эртең бул балдар биздин келечегибиз да, Кудай буйруса. Маде айыл аймагы Ош Сарыташ Эркештам жолунун тоомунда жайгашкандыктан унаа тыгыны такай көйгөй болуп келет. Кыймылдын көптүгүнөн мектеп окуучулары үчүн жол кооптуу. Делегаттар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кеңешип, бул маселени 4-курултайда көтөрүшмөкчү. Балдардын бир аркы беттен берки өтүүсү кыйын болуп атат. Ошого дагы мындай надземной же подземной ушундай бир өтүүчү өтмөк боюнча дагы көтөрүшөт. Андан сырткары дагы мына Кытай Эл Республикасынан келген жанагындай химикаттуу тамак аш коопсуздугу боюнча дагы маселе көтөрөбүз деп атышат. Ошонун дагы ошо бажы тармагын айтып, ошону токтотуу боюнча. Курултайга бара турган делегаттарды ошо эл өздөрү тандайт. Биз эч кандай киришпейбиз буларга. Бирок эл бардыгы бир добуштан ушул 3 өкүлдү алып чыкты. 100% ишенет эл. Курултайдын азыр көрүп атасыздар да, эмне маселе болсо бардыгы аткарылып атат азыркы күндө. Күн мурун Кара Суу району боюнча курултайга катышуучу делегаттар үчүн жыйын болгон. Анда аткаруучу бийликке жүктөлчү жана окшош суроолор иргелип, улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүү темасы каралган. Эске салсак, Кыргызстанда 4-элдик курултай 25 декабрда Борбор калаада өтмөкчү. Сезим Сагынбекова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.